Урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуулары, британиялык BBC корпорациясы Стамбулдагы Кытай ишкери уйгур улутундагы Саймайтин өлтүрүшү боюнча Кыргызстандагы коррупция консулдукка чейин жеттүү деген баш сөз менен бүт дүйнөгө макала таратты. Мындай көрүнүш укук коргоо органдары тарабынан көз боюмочулук боюнча эл аралык издөөгө жарыяланган Саймайтиге кыргыз паспорту берилип, консулдун автоунаасы менен жүргөнү Кыргызстанды бүт дүйнөгө уят кылды. Урматтуу коллегалар, паспорт бул мамлекеттик документ. Ал жарандын өздүгүн жана кайсы мамлекеттин экендигин аныктайт. Эмне үчүн акыркы жылдары эл аралык криминалдар Кыргызстандын паспортун колдонууну адатка айланып алышты. Массалык маалымат каражаты тарабынан өз кезегинде жарыкка чыккан айрым мисалдарды келтире кетейин. 2016 жылы Стамбулдун аэропортунан уйгур улутундагы 98 кытайлык жаран жасалма кыргыз паспорту менен кармалган. 2014 жылы 2 грузиялык кылмыш дүйнөсүнүн авторитети кыргыз паспорту менен кармалып, эл аралык деңгээлде чыр-чатак чыккан. Мындан сырткары 2012 жылы Казакстандык белгилүү банкир экономикалык кылмыштарга байланыштуу издөөдө жүргөн Мухтар Аблязов Нурдин Осмонов деген ат менен Кыргызстандын паспортун алган. Урматтуу коллегалар, башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015-2017 жылдарда мыйзамсыз паспорт берүү боюнча 64 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 34-ü гана сотко жетип, жоопкерчиликке тартылган. Калганы тергөөнүн жүрүшүндө кыскартылып же жабылып калган. Демек, суроо туулат. Эмне себептен ал иштер жабылган? Артында ким турат? Ал эми массалык маалымат каражаттагы маалыматтарга таянсак, 2015 жылдын 19 февралында УКМКнын коррупцияга каршы кызматы өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан 7000ден ашуун мыйзамсыз паспорт берилгендигин аныктаган. Алардын маалыматы боюнча 4000 ID карт жана 3000 жалпы жарандык паспорттору берилген. Бирок менде суроо жарылат. Ал иликтөөлөрдүн жыйынтыгы кайда? Эмне үчүн жарыяланган эмес? Ошентип паспорт мафиясы тамырлап биздин өлкөгө эбегейсиз зыян тийгизди. Кыргыз паспортунун кадыр баркы, чет өлкөдө жүргөн жарандардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына коркунуч жаратууда. Бүгүнкү күндө жакынкы жана алыскы өлкөлөрдө биздин жарандардын паспорттун текшерүү күчөп, кыргыз паспортуна болгон ишеним азаюуда. Урматтуу коллегалар, 2010 жылдан 2017 жылдардын аралыгында паспорттор кайда даярдалып берилгендиги боюнча башкы прокуратура, АКС, УКМК мамлекеттик кызматына жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнө тыкыр текшерүү жүргүзүшү керек. Мамлекетибиздин мигранттары, студенттер чет өлкөдө жүрөт. Биздин жарандар өзүбүз чет мамлекеттерге чыгабыз. Ошол учурда бизди текшерсе таң калбашыбыз керек. Анткени биз шектүү болуп калдык. Ага биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Бул курч маселени биздин комитет өз көзөмөлүнө алышы зарыл деп эсептейм. Ошондо гана азыркыга чейин калган тамырларын таап, паспорттук спрутту талкалап жок кылбасак болбойт. Урматтуу коллегалар, мамлекеттик документти, паспортту мыйзамсыз жасап берген мамлекеттик кызматкер бул өз мамлекетин, өз элин саткан адам деп мен эсептейм. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, паспорт боюнча сиздер да көңүл буруп, буну атай бир жыйын өткөзөбүзбү же тапшырмалар беребизби? Ошол боюнча маселени биз өз мезгилинде карап турушубуз.